Токтогазиев: биз революцияны жасап жатканда Садыр Жапаров кайда эле? Мурдагы айыл чарба тамак аш жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев октябрь окуяларында өзүмдү пайдаланып калгандай сезбейм. Себеби бул нормалдуу көрүнүш деген пикирин Автор ТВ медиа тармагына билдирди. Ар бир революцияны кылгандар жана пайдаланып кеткендер болот. Мен бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш го деп эсептейм. Ошондой революциялар жасалганда биринчи аны жасаган кишилерди кызматка киргизип коет. Андан кийин конкурент катары көрүп акырындап чыгарып салат. Октябрь революциясында люстрация элдин талабы болгондуктан Жапаров мени аргасыз бийликке койгон. Биз революцияны жасап жатканда Садыр Жапаров кайда эле? Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 13 партия кол топтогондо жалгыз гана Ташиев кол койбой кетип калган. Бул жакта бир топ саясий оюндар болуп кеткен, деди Токтогазиев. Булак, Автор ТВ. Рыскелди Момбеков октябрь окуяларына байланыштуу суракка чакырылды. Ички иштер министрлиги бүгүн жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековду октябрь окуяларына байланыштуу суракка чакырды. Маалыматка ылайык, буга чейин Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы октябрь окуяларына байланыштуу 23-июнга июнге суракка чакыртылган. Милиция октябрь окуяларынан улам оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдохматовду камаган. Ага алгач УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып коюлган. Кийин мындай берени өзгөрүп, октябрь окуяларында калайман башаламандыкты уюштурган деген күнөө тагылган. Булак, Кыргыз кабар. Жылдыз Жолдошова: Садыр Нуркожоевич, бардык маселени ырааты менен чечпесеңер, абал оорлошуп баратат. Өкмөт энергияга болгон тарифти 1 сомдон ашырбашы керек. Мындай пикирин саясатчы Жылдыз Жолдошова билдирди. Акыйкат үчүн айтып коюшум керек, тилекке каршы жөнөкөй жарандан баштап өлкөбүздүн президентине дейре жыргаган эч ким жок биздин республикада. Баткен окуясы, COVID-19, кымбатчылык, суунун тартыштыгы, коррупция менен күрөшүү, контрабанданы ооздуктата албай, контрабанданын гүлдөп жатканы, чабал кадрлар, өз милдеттерин так аткара албаганы жана башка толтура көйгөйлөр. Ачык айтсам, азыркы учурда элибизде бийлик да жүдөп турган кези. Себеби бийлик ырааты менен өз ишин алып бара албаганында биринчи ирет айыл чарбага жана COVID-19га каршы иштеш керек эле бийлик төбөлдөрү. Андан соң электр энергия маселесине көңүл бурулса туура болмок. Ошону менен бирге өкмөт энергияга болгон тарифти 1 сомдон ашырбаш керек. Анткени азыркы болуп жаткан чак-челекей башкаруу, ошондой эле акырындык менен болуп жаткан нааразычылык, чыңалуу көзүндө көрүп билбегендей чоң толкундоого алып келиши мүмкүн. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич бардык маселени иреттеп, менен чечпесеңер, абал оорлошуп баратат. Албетте, бул дагы бир сунуш. Кандай чечим кабыл аласыңар, өз эркиңер, деп кошумчалаган Жолдошова. Булак, Назар Ньюс KG. Кыргызстанда коронавирус жугузган балдар көбөйүүдө. Ушул тапта ооруканаларда коронавирус илдетин жугузуп алган 22 бала дарыланып жатат. Алардын эң кичүүсү 6 айлык наристе, улуусу 16 жашта. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык клиникалык инфекциялык илдеттер ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев билдирди. Май-апрель айларында балдар арасында илдет жугузгандар дээрлик жок болчу. Бирен серин гана келип жаткан акыркы 2 аптада коронавирус илдет аныкталган балдар көп кайрылып жатат. Ооруканада дарыланып жаткан балдардын абалы орточо оор, деди Алиев. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканын билдирген. Көз карандысыз адистерден турган топ 21-июндан 2-июлга чейин COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеп, илдет жуктургандардын саны күн сайын 1,5 миң адамдан ашып кетиши мүмкүн экенин айтышууда. Маалыматка ылайык, Ош жана Бишкек шаарларында кырдаал курчуйт. Булак, Азаттык.